Ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Мен YouTube баракчама жазылган сүйүктүү көрүүчүлөр, мен силер менен бир жакшы темада сүйлөшкүм келип жатат. Бул алкоголь тууралуу жана биздин кыргыз калк тууралуу. Өзүңөр билсеңер, эзелтеден биздин эл кыргыздар эч качан арак же башка нерселерди ичип келген эмес. Биздин эл негизи эле эң байыртадан эле баатыр эл болгон. Канчалаган бизге кол салганда биздин ата бабаларыбыз ушу кыргыз жерим, кыргыз элим деп бизди коргоп канчалаган кан төгүшкөн. Биздин эл жанагынтип азыркыдай болгон эмес. Ичип, чегип, момундай жыттап, наша чегип, арак деген ал маалда жок болгон. Ал маалда баары имандуу болгон, көбү. Эркектер сакал коюп жүргөн ата бабаларыбыз. Апаларыбыз оронуп элечек тагып жүргөн ошо маалдачы. Анан кийин азыркы положениябыз биздин кыргыздардын өтө эле оор. Анткени бардыгы эмес, бирок көбү бул арак. Любой эле майрамда арак. Эмне бириндеке болсо эле бир мероприятие бардыгы ошо арак менен эле да, спирт ичимдиктери, пиво же да бир коньяк, эмне каякта бир нерсе бар мен. Ошон үчүн мен силерди чакырарым, урматтуу достор, ошол нерседен такыр эле алыс болгула. Анткени бул нерсе бизде эч качан жакшылыкка алып келбейт, алып келген эмес дагы. Өзүбүздү эле жок кылып коебуз ушинтип кыргыздарчы. Биз андан көрөк үлгү бололу да. Жаштар өсүп жатат. Анан кийин бизде старший поколениялар, булар чегеткен, булар бухайт этеткен, булар дүңкү өткөн, наша чегеткен деп эле жүрүп, анан биз дагы ошолорду улап кете беребизби? Мисалычы, ошолордун жолун улап кете беребизби? Же өзгөрүп туруп, өзүбүздөн кичүү поколенияга туура үлгү көрсөтөбүзбү? Жана аларды туура үгүттөп, туура багыттайбызбы жашоосуна болгон максаттарына жетиш үчүн туура нерселерди айтып көрсөтүп. Ал үчүн биринчиден биз өзүбүз ошол нерсеге түрткү болуп, өзүбүз ошол нерсеге үлгү болушубуз керек, урматтуу достор. Бул арак ичимдик эч качан адамды жакшылыкка алып келген эмес, алып келбейт. Ошон үчүн туура ойлонгула. Аллах Таала бизге канчалаган жакшылыктардын баарын берди. Ушу денебизди соо кылып берди. Мисалычы, андан кийин ушу Аллах Таала берген нерсени биз эмнеге бузабыз да? Мисалычы, ичебиз, чегебиз, жыттайбыз, көптөгөн жаман нерселерди кылабыз. Эмнеге? Мен айтайын, мен деле кылып көргөм бунун баарынчы, чын. Мен деле кылып көргөм, мен деле кечээ эле пайда болуп калган жокмун. Мен деле көргөм, ал эмне экенин билем. Так что мен түшүндүм да, бул нерсе кереги жок экен. Анткени анысы деле жакшынакай жашаса болот экен. Ошон үчүн мен баарыңарды чакырам, урматтуу достор. Азыр мындай өсүп соонун болуп жаткан маалыңарда 18, 19, 20, 21 жашта ушул нерсени көрбөстөн андан көрөк өзүңөрдүн убактыңарды билимге жумшагыла, жакшы бөлөк нерселерге жумшагыла, пайдалуу нерсеге жумшагыла. Өзүңөрдүн убактыңарды туура нерсеге жумшасаңар, ошондо эң жакшы болот деп ойлойм, достор. Анткени эртең эле карап калабыз, эртең элечи. Ким билет, балким эртең эле жок болуп кетебиз. Балким мен тартып аткан могу акыркы видеом болушу мүмкүн, ким билет. Биз алдыда эмне болорун билбейбиз да. Бизге Аллах Таала кандай нерсе берди, биз билбейбиз. Ошон үчүн тереңирээк ойлонолу да, достор. Биз эмне үчүн жүрөбүз, эмне үчүн момундай, эмне үчүн биз жашап жүрөбүз? Ошого терең ойлонуп туруп, өзгө суроого жооп берели. Жана күндөн күнгө өзүбүздүн элибизге, мамлекетибизге бир пайда келтире турган мынчалык болсо да бир аракет кылалы, достор. Ошондой, достор, айтарым ошол. Өзүңөр чечим чыгарасыңар, албетте. Мен силерге баарыңарга ушундук деп айтпайм. Баарыңарга тим эле дават кылып, моундай кылгыла, тигиндей кылгыла деп айтпайм менчи. Просто ар бирөөңөр өзүңөр чечкиле да. Ар бирөөңөрдүн башыңар өзүңөрдө. Айтат го, сууну дагы сиңген жерге куй деп. Өзүңөр чечим чыгарып, кандай нерсе туура, кандай нерсе туура эмес экенин өзүңөр ойлоносуңар деп ойлойм, достор. Ошондуктан ушундай жакшы калгыла, баары бир. Мен болгон Шабдан Болотбеков. Пока. Баракчама жазылып, уведомление киргизип койсоң болот, коңгуроо чөнүп азыр видеолордун.
сіздерге келіп